камераңыздарды иштетип алсаңыздар деле абдан жакшы болот. Анткени бүгүн ошол мындай бири бирибизди карап дегендей сүйлөшсөк болот. Анан Пашахан мүмкүн болсо суроолор болсо дагы берип турсаңар болот. Бүгүн бул конференцияны уюштуруп аткан Пашаханга рахмат. Ошол окуучулардын билим алуусуна, изденүүсүнө өзүнүн салымын кошкусу келип, мага сунуш кылды эле, агай ушундай окуучуларды топтосом, бир сүйлөп бересизби деп макул дедик. Бүгүн мен көрсөтө турган эч нерсе деле жок. Бирок айта турган көп нерсе бар. Достор, дагы бир жолу саламатсызыңарбы? Кутмандуу кечиңер менен. Менин атым Турат, фамилиям Алыбаев. Ошол жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо боюнча көп жылдык адисмин. Кесибим кыргыз тилчи жана азыркы учурда экинчи тандап алган, экинчи үйрөнгөн кесибим бул программист. Сайт жасоо менен, ошол сыяктуу нерселер менен алек болобуз. Программалоо жаатында дагы өзүмдүн өнөрүмдү, билимимди арттырып, күнүгө окуп атам, изденип атам. Бул биздин кыргызстандык Америкада жашаган Тимурмон деген бир тууганыбыздын Жылдыз Академи деген ошол онлайн окутуу курсу бар. Ошол жерден окуп билим алган. Азыр болсо ошол сайттарды жасоо менен алек болобуз. Жана да жалпы республикалык тестирлөөгө даярдайбыз. Анын ичинде ошол окуу түшүнүүгө көбүрөөк басым жасайм. Мен окуу түшүнүүгө көбүрөөк үйрөтөм. Эгерде мындай окуу түшүнүүдөн кыйналып аткандар болсо, кайрылсаңар болот. Пашахандан менин номеримди же бир нерселеримди сурасаңар болот. Бүгүнкү биздин максат, достор, курсту реклама кылуу эмес. Менин өзүмдү реклама кылуу эмес. Болгону эмне үчүн билим алышыбыз керек, эмне үчүн окушубуз керек? Ушунун үстүндө сүйлөшөбүз да. Кыргызстандагы жашоонун акыбалды баарыңыздар эле билесиздер. Муну мен дагы билем, силер дагы билесиңер. Мындай жашыра турган же болбосо мындай мактана тургандай эч нерсебиз жок. Абдан мындай кыйынчылыктардын үстүндө жашап атат биздин мамлекетчи. Мындай эгерде мисалы азыр бир нерсе кааласаңыз, ата энеңиз сизге алып бере албайт. Ойлонбостон туруп алып бере албайт. Биз анан дагы ушундай бир абдан жаман ойлор, жаман көз караштар аябай отурукташып калган. Окуп эмнени кыйратат элең дейт да. Окугандар жүрөт го, иш таппай дейт. Демек, ошол окугандар балким туура окуган эмес чыгар. Балким туура билим албаган чыгар. Биз мына ошол маселелердин үстүндө сүйлөшөбүз. Мен сиздерге бир адам тууралуу айтам. Илон Маск дегенди тааныйсыздарбы? Илон Маск. Мен мына немеге да жазып коеюн. Илон Маск. Ооба, Жылдызбек кызы Токтайым тааныйт. Бул ким? Токтайым? Жок, Токтайым эмес экен, башка бирөө. Миллиардер. Дүйнөдөгү эң бай адам болду. Ооба, дүйнөнүн эң бай адамы болду. Көрдүңүздөрбү? Эми мындай маселе бар да, бизде Кыргызстанда бай адам деселе бул депутат же министр болсо керек деп ойлойт да. Жок, бул депутат эмес, министр эмес. Бул илимпоз. Бул ошол IT технологияларды туура колдонгон, ошол жаатта иш алып барган, космоско ракеталарды учурган, жакынкы 2 жыл аралыгында 2023-тө деп атат, Марс, Айга, мындай айтканда, космоско туристтерди алып барып келе турган адам. Ушунчалык бай жана билимдүү адам, достор. Көрдүңүздөрбү? Демек, мындай билимдин эң жөнөкөй бир мисалы. Эгерде туура билим алсаңыз, туура аракет кылсаңыз, сиз дагы ошондой адам боло аласыз деп бүгүн
айткым келип атат мен. Бүгүнкү мен айта турган нерсе, ар бириңер ошондой деңгээлге жете аласыңар. Бул мүмкүн болгон нерсе. Бүгүнкү күндө бизде жашообузда айлана чөйрөбүздө болуп жаткан нерселерден айтып атам. Кесибиңизди туура тандаңыз. Биринчиден, бизде Кыргызстанда, ушул биздин аймактарда эң чоң көйгөй ушул. Окуучу кесипти туура тандап албайт. Ката эле кесипти туура тандап алат. Ал болсо мындай атасы ушуну танда деген, же апасы танда деген, же болбосо билбейм, бир акасы, укасы, эжеси, бирдемеси ошол кесипти тандаган, анан ийгиликтүү болуп кеткен. Анан ошону туурап эле мен дагы ошону менен ийгиликтүү болом деп ойлойт. Жок, аны менен ийгиликтүү боло албайсыңар, достор. Мен бүгүн эле бир китеп окуп бүттүм. Абдан жакшы китеп. Өмүрүмдө биринчи жолу орусча китепти аягына чыгарып окуп бүтүп отурам. Бул будь лучше, короче, өзүңдүн кандай отурам, жок. Өзүңдүн жакшыраак версияң бол деген китеп да. То есть башка бирөөнүн эмес. Мисалы, Пашахан аябай жакшы кыз экен, антип атыптыр, минтип атыптыр деп аны туурай бербей, өзүңдүн жакшыраак версияң бол. Менде дагы бар болгон мындай катачылыктар. Бирөөлөр бир нерсе кылса, анан ошону менен ийгиликке жетип баратса эле, мен дагы ошону кылып көргүм келип, бул деле кылып атпай, мен кылсам эмнеге болбосун деп. Будь лучше версия себе. Ооба, туп-туура айтты. Атым Нуржазир Рахмат. Будь болуш керек эле, будь иши кылып. Ошол китепти окуп бүтүп, абдан таасирленип отурам. Силерге дагы кеңеш берем. Өзүңөр менен өзүңөр жарышканды үйрөнгүлө. Кечээги күнүңөрдөн бүгүнкү күнүңөр дагы артыгыраак болсун. Кечээ кандай болсоңор, бүгүн андан жакшыраак болуунун аракетин көргүлө. Күнүгө жылыш кылгыла, өзүңөр менен жарышкыла, алдыга жылгыла. Ошондо өзүңөрдү өнүктүргүлө. Окуу жаатында болсун, бир кесип жаатында болсун, кайсыл кесипти тандап аткан болсоңуз, ошого азыртадан жакшылап аракетиңизди кылып баштаңыз. Азыртадан, мисалы, мугалим болосузбу, демек, сиздин мугалимдер кандай сабак өтүп атат, алардын артыкчылыктарын жазып баштаңыз. Негизи башка бирөөлөрдүн биринчи артыкчылыгын көргөндү үйрөнүшүбүз керек. Биз көнүп калганбыз, сразу эле кемчилигин көрөбүз. Азыр деле сабак болуп атса, мисалы, бирөө айтышы мүмкүн да, капкара эле болгон ага экен го депчи, мисалы. Кандай нерсе айтып атат эмес, мындай сразу эле кебетесине чачы деле калбай калыптыр го, эмнеге сүйлөп атат деген мындай. Биз ушул нерсеге көнүп бүткөнбүз. Биз терс жактан баштайбыз да. Жок. Бир адамдын терс жагы ал өзүнө гана. Мендеги бир кемчилик мен өзүмө гана. Мендеги кемчилик силерге эч нерсе кыла албайт. Бирок мендеги артыкчылыктар сиздер үчүн чоң пайдаларды алып келиши мүмкүн. Бирок силер мени туурабагыла. Мына Турат агай деле Zoom'дан сабак өтүп коятканго, мен деле өтө алам дебегиле. Сен деле Zoom'дан сабак өт, бирок сен өзүңдүн сабагыңды. Сен менин Telegram каналым бар. Телеграмда ар жумада бир өзүмдүн макалаларымды жарыялап турам. Акыркы макаламды окугандар билет. Ал жерде жазгам кандай жанагы компьютердик оюндарды кандай ойногонумду бардыгын деталына жазгам. Сен дагы Телеграмыңды ач, бирок мен жазгандай макалаларды жазба. Демек, сен мени туурап атасың, андай ийгиликке жете албайсың. Сенде кандай өнөр бар? Сенде кандай артыкчылык бар? Ошону анализде. Өзүңдү анализде. Мен эмнени билем? Билген нерсеңди кайра кайтала. Баягы бир жакшы кино бар. Негизи ошол кинолордон да мындай жакшы сабактарды чыгарсак болот. Баягы Жеки Чан катышкан кино. Эмне эле? Кара бала жөн Карате пацан. Ал жерде бир эле нерсени үйрөтө берет да, Бул чыдамкайлык да. Бир нерсени үйрөнгөндө даже билесиңерби, анын тренировкасы жөн эле жанагы
кийимин алып вешалкага илгенден башталган. Ошону билбейт эле. Демек анда өзүндө тартип жок, тарбия жок, бир нерсени ирети менен кылышты билбейт. Демек ал ошондон үйрөнүш керек да. Силер дагы өзүңөрдү жакшылап анализ кылгыла. Кийимиңди вешалкага илгенди билесиңби, ошондон башта. Бирок жанагы мен окуган орусча китепте айтып атат, бир спортсменди жанагындай немеде эмне дейт эле, марафондо чуркап биринчи болгон спортсмен тууралуу мисалдарды берип, анан ал дейт күнүгө 2,5 километр чуркайт эле дейт. Анан бир канча жылдан кийин аны көтөргөн дейт, дагы көбүрөөк километр чуркаган дейт да. Анан сен дагы ошент дейт, бирок дейт, сен марафонго чуркабайсың дейт. Сен ойлошуң мүмкүн дейт, бул эмнеге мага муну сунуш кылып атат? Мен эмне марафонго чуркайт белем деп ойлошуң мүмкүн дейт. Жок дейт, сен марафонго чуркабайсың дейт. Бирок ошол туруктуулукту бышыкташ үчүн, ошону отургузуш үчүн сен дагы күнүгө 2,5 километр чуркасаң болот дейт. Туурабы? Марафондо чемпион болбой эле кой дейт. Бирок сен өзүңдөн аш дейт. Ал мисалы ошол чемпионду айтып, ал болсо уже баягы мировой рекордду коюп койду дейт. Балким сен андан аша албашың мүмкүн дейт. Бирок сен өзүңдөн аша аласың дейт. Демек, биз күнүгө өзүбүздөн ашканга аракет кылсак, дагы бир эски бир неме бар эле. Реклама видеоролик жана КТРКда берилет эле. Кичинекей бала оюнчук машинаны бум деп айдап тоого чыгып кетип атса, бирөө машина менен келип мындай шылдыңдап ашып кетет го. Анан чыгып барып до конца чыга албай бузулуп калып, машинасын кечке оңдой албай кыжаалат болуп атса, баягы бала дагы деп мындай однотонный бир тон менен деген бойдон ашып кетет да. Анан да аркасынан жазылат эле го, кыбыраган кырашат депчи. Темпти кармаш керек. Күнүгө бир убакта китеп окуш керек. Күнүгө бир убакта окуш керек. Азыр мен ушул сөздү айткандан эч уялбайм. Неге билесиңерби? Анткени мен күнүн точно унутуп калдым, бирок 70 күндөн ашты. Ошончо күндөн бери күнүгө бир убакта англис тилде окуйм. Калтырбайм. Мен кыргыз тилчимин, достор. Мен англис тилде мугалим болбойм. Бирок мен өнүгүш үчүн окуп атам. Күнүгө эртең мен мектепти бүткөм, мага кереги жок азыр. Мага эртең менен англиски окубай койсом эч ким эки койбойт мага. Бирок адам өнүгүш керек, алдыга өсүш керек. Жалпы республикалык тест түрлөө азыр силердин эң негизги максатыңар, эгер 11 класс болгон болсоңор, бирок байкап калдым, бул жерде бир окуучу 9 класс деп жүрөт, мейли, алар дагы окусун, бирок 11 класстар күнүн туура пландап, күнүгө ЖРТга даярданышы керек. Азыр мына өтө аз убакыт калды. Ким канча көбүрөөк аракет кылса, ошол жакшыраак бал алат. Бирок туура аракет кылгыла. Мындай адашып калбагыла. Бул жерде биздин окуучуларыбыз бар экен, Айзаны көрүп атам. Окуп аткандар, курстарга барып аткандар бар, бирок шарты болбой калган, офлайн курска бара албай калган, ата-энеси жибербей койгон, оору жугуп калбасын дегендер үйүндө отуруп туура даярданса болот. Негизи ЖРТга даярданууда, достор, эгер туура жолду тапсаңар, эч кандай курска барыштын зарылчылыгы жок болчу. Эгер чындап туура жолду тапсаңар. Бирок жашоо ушундай экен, сөзсүз окуучу мугалимге муктаждыкта болот экен. Мисалы, окуучу өз алдынча алып кетиши кыйын болуп калат экен. Мисалы, мен деле азыр программированияны окуп атам, чоң эле адаммын, өз алдынча окусам жакшы түшүнө албайм. Менин агайым 98-жылкы, менден 11 жаш кичүү. Андан сурайм мен, агай дейм да, агай дейм, могу кандай болот? Акыркы жолу биринчи өзүм сайтымды жасап чыгып, интернетке коюп атканда, билбей, мисалы, саат 9-да экөөбүз зумдан байланыштык эле, түнкү 12:30га чейин отурдук да. Ал мага үйрөтө албайчы. Мындай, демек, бир мугалимге муктаждык болот экен.
жакшы мындай туура мугалимди таап алсаңар, даярданып кете берсеңер болот. Бир нукка түшүп алыш керек. Билбей калган жерден сураш керек. Эмне үчүн эми бул нерселер маанилүү? ЖРТдан эмне үчүн жогорку бала алышыбыз керек? ЖРТдан жогорку бала алышыбыз керек анткени өзүм каалаган кесипке өтүш үчүн, өзүм каалаган университетке бюджетте окуш үчүн. Мамлекет тарабынан акы төлөнгөн, бюджет дегенде мамлекет сен үчүн төлөп берет университетке, ал тургай ай сайын стипендия берет. Мисалы мен өзүм 5 жыл стипендия алып окуганмын. 5 жыл стипендия алып окуганмын. Стипендия деген студент үчүн аябай сонун нерсе. Бул аябай сонун нерсе. Мындай жаныңды бакканга, мындай жол киреңди, бир нерселериңди чыгарып алганга жетет, жарайт. Стипендиялар бүгүнкү күндө көбөйүп атат. Чет өлкөдө окуп келгенге мүмкүнчүлүктөр ачылып калышы мүмкүн, алтын сертификат алып калсаңар. Кыргызстандын эң жакшы университеттеринде окушка мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн. Эми ЖРТдан жакшы бала албай калсаңар, анда айла жок. Ата энең бар дегенге барышы мүмкүн. Же болбосо айла жок. Башка бирөө жактырган, бирок сага жакпаган кесипке тапшырышы мүмкүн. Анда азыр эң башында айткандай, бизде Кыргызстанда жашоо жыргап кеткен жери жок. Мисалы, эптемей эле жашоо болуп атат да биздечи. Эптеп 11-ти бүтүп алсам, аны эптеп универге өтүп алсам, аны эптеп жумушка кирип алсам, жок. Силер эң жакшысына тапшыргыла. Бүгүнкү эптемей жашоонун чын жырын, баягы минтип улашып кетип аткан чын жырды үзүп, эң сонун жашоо шартты түзгүлө. Эң башта өзүңөр үчүн эң жакшы жашоо шартты түзгүлө. Силер университетти бүткөндөн кийин эч нерсеге муктаж болбой жашагыла. Эмнеге болбосун? Бул күнөө эмес. Эч нерсеге муктаж болбой жашоо бул күнөө эмес. Кудай таала деле мындай бомжка караганда өз жашоосун жакшы алып кетип аткан адамды жакшы көрөт болуш керек, менин жеке оюмда. Мен мындай колдо эмесмин, эми анын каматтылык чубак ажыда каза болуп калды, сурайт элек да, мисалы, кайсынысы жакшыраак депчи. Бирок бул жерде мындай молдо болбосоң деле жөн бир адамдын акыл эси жете турган эле нерсе. Демек, мындай бомж болуп, бирөөгө кор болуп, эптеп жашагандан көрө эң сонун жашоо шартта жашоо, бардык нерсең бар жашоо, бул дагы жакшыраак болот. Эң биринчи өзүңдүн жашоо шартыңды оңдо. Андан кийин сени ушундай кыйынчылыктар менен багып, чоңойтуп, ушул эрежеге жеткирип, ушул деңгээлге чейин багып чоңойткон ата энеңдин жашоо шартын оңдо. Сен университетти бүткөндөн кийин ата энең кайда кааласа алып барып келе ала турган, эмне кааласа алып бере ала турган деңгээлге жетип кал. Эмнеге болбосун? Муну кылып койсоңор болот. Муну силер кыласыңар, муну башка эч ким кыла албайт. Силердин ата энеңер үчүн эч ким келип ушул нерсени кылып бербейт. Эч ким келип ушул нерсени кылып бербейт. Силер кыласыңар. Демек, ар ким өзү жана өзүнүн ата энеси үчүн жакшы окушу керек. Андан кийин максаттарды чоңойтуп кете берсеңер болот. Улам жогорулатсаңар болот. Улам жогорулатыш керек. Өзүңдү эптеп койдуңбу? Өзүң жашоо шартыңды оңдоп сонун кылып койдуңбу? Ата энеңди оңдоп койдуңбу? Акчаң дагы деле артып атабы? Айылдын жашоосун балким көтөрүп коюшуң мүмкүн. Эгер мындан да ашып аткан болсо, айылда балким бир канча тууганыңдын балдарын жакшы жерлерде окутуп коюшуң мүмкүн. Андан кийин айылдын жолун, айылдын таза суусун, айылдын мектебин, айылдын клубун, айылдын бир нерселерин оңдоп коюш, анда көп деле проблема болбой калат силерге. Балким айылдын мектеби чакан бир мектеп, балким 1 миллион сомго эле толук ремонттон өтүп калышы мүмкүн да. Ошончолук деңгээлге, даражага жетип койсоң, балким 1 миллион сом сен үчүн көп деле маселе болбошу мүмкүн. Эң башында биз сөз кылган Илон Масктын бүгүнкү күндө 194 миллиард доллар акчасы бар. 194 миллиард доллар акчасы бар. Бүт дүйнөдөгү адамдарга акчасын жөн таратып жиберсе деле миллиардер болуп кетет. Көрдүңөрбү достор? Ошон үчүн суроого азыр кезек берем.
Ошон үчүн өз жашоо шартыңарды оңдоонун эң жакшы жолу бул илим, билим менен. Бизнес менен бутка турса болот. Бирок бизнес менен бутка турган адам көбүнчө сараң болот. Анткени бизнес менен деген ар бир тыйынын санап, мындай өтө бир кыйынчылыктар менен байлыкка жеткен үчүн ал адамдар оңой менен байлыгын бөлүшкүсү келбейт. Илим менен, билим менен балким мындай тез арада же болбосо мындай өтө жеңил мүмкүнчүлүктөр менен өтө чоң деңгээлдерге чыкса болот. Гиннестин китебине киргидей, билбейм, Нобелдин сыйлыгын алгыдай максаттарды койгондо чоңдорун коюш керек. Ошол суроо. Эгер достордо суроо болбосо эң биринчи болуп мен берип кетейин агай. Расыңар да? Агай, азыркы убакытта эмне себептен окуучулар окубай койду мектепте? Анан бесплатно, мисалы үчүн бесплатно окуулар бар да. Сиз мисалы үчүн бизге бесплатно өткөн убактыңыз деле болгон. Өзүңүз айтып кеткенсиз, окуучуларга өткөн, бирок мындай киришпеген, бир ай болсо андан кийин кирбей койгон деп. Ошол нерсени сурайт элем да. Эмне себептен окуучулар мындай платный кылсак акчаны айтышат да, акчам жок, андай мындай дейт да. Эми бесплатно болгондо деле мындай бир неме десем болот, шылтатат да. Өзү негизи адамдардын өзүндө эле кызыгуу жок да. Мисалы үчүн ошо кызыгууну кантип жаратыш мүмкүн, же болбосо эмне себептен окуучулар ушундай болуп, мындай кызыгуу жок, эмне себептен, ошонун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Ооба, бул аябай көйгөйлүү суроо. Негизи эми буга мен жооп бергеним туура болбойт, анткени бул суроого окуучу өзү жооп бериши керек да. Мен эмнеге окубай атам депчи. Чындай келгенде жанатан бери мен айтып аткан сөздөр ошол окууга шыктандыруу максатында айтылып атат да. Бул биринчиден бул ата энебиз же биздин мугалимдерибиз, балким биздин айылдаштарыбыз билимдин кадыр баркын түшүрүп койгон да. Окуп эмнени кыйратат элең деген нерсе бизге сиңип калган. Биз ошону жеңишибиз керек. Окуп кыйратып аткан адамдарды аракет кылыш керек. Окуп бир нерсени кыйратып аткан адамдарды тааныганга аракет кылышыбыз керек. Антпесек мындай ошол нерсе менен өтүп кетебиз да, окуган эмнени кыйратыптыр деп. Анан мындай бир маселе бар. Кимдин деңгээли канчалык болсо, ошончолук гана деңгээлдеги адамдарды көрөт да. Мисалы, төмөнкү деңгээлдесиңби? Мисалы, бомждар деле көрөт, ишенип койгула. Бомждар деле көрөт. Мындай, жашоо ушундай эле болуп атат дейт да. Биртке адамдар бар, жашап атат, алар деле жакында бомж болот деп ойлойт да. Жок, достор. Биз тескерисинче айрыкча мына ушул илим, билим алууда өзүбүздөн дайыма алдыда, жогорудагы адамдарды ээрчигенге аракет кылышыбыз керек. Инстаграмды, Телеграмды колдонгондо биз мүмкүн болушунча ошол мындай эң алдыңкы илим менен, билим менен ийгиликке жетип аткан адамдарды ээрчип, ошолорду караганга аракет кылышыбыз керек. Мисалы, Инстаграмда мен айтат элем, шоу жылдыздарды караунун кереги жок, достор. Шоу жылдыздар, алардын деле жашоосундачы биздикиндей эле кыйынчылыктар бар. Болгону алар ошол жыргап аткан эле жерин киргизет. Мындай курап аткан жерин киргизбейт. Мындай жөн эле шоу да алар. Шоу деген мындай көрсөтмөгө эле алар. Чыныгы адамдар бар мындай. Илим менен, билим менен ийгиликке жетип аткан. Мына ошолорду ээрчигендин аракетин көрүш керек. Андан кийин негизи мотивация деген нерсе, бул башка бирөөлөрдөн мотивация алган жакшы, бирок тилекке каршы андай мотивациялардын өмүрү кыска болот. Азыр мен ушуну айтып аткан тапта көп окуучулар аябай мындай эмоция калтырып, тим эле сүйүнүп кетиши мүмкүн. Болду депчи, болду, мына мен ушуну бүгүндөн баштап кыйратам деп. Бирок бул мотивация эртең түгөнүп калат, достор, ишенип койгула.
Сен өзүңдү мотивация кылганды үйрөнүшүң керек. Башка бирөөнүн берген мотивациясы бул тез эле түгөнүп калат. Өзүңдү мотивациялаганды үйрөнүшүң керек. Мен деш керек, мен кылам, мен кыла алам. Мен кечеги Айзадан бүгүн дагы жакшыраак Айза болом деши керек. Айназик. Кечээки Айназиктен бүгүн дагы жакшыраак. Бүгүнкү Айназиктен эртең дагы жакшыраак. Суроолор бар. Сурообу билбейм, каттар келип атат. Агай, жырыты боюнча эгер быйылкы өртү балдары төмөн болсо, кийинки жылга мүмкүнчүлүк бар деген ой туурабы? Кийинки жылы тапшырам дегени. Мотивациялык сөздүн адамга өтпөй калуусу мүмкүнбү? Ооба, өтпөй калуусу мүмкүн. 10 минут убакыт. Эми кийинки жылы деле ойрту тапшырса болот. Бирок быйыл тапшырып алган эң жакшысы да. Дагы бир жыл убактыңды коротпой. Анан мотивациялар өтпөй калат негизи. Анткени адамдын өзүнүн ичинде мотивация болбосо, өзүндө мотор болбосо, мотору жок машинаны дайыма эле бир машина сүйрөп жүрө бере албайт да. Ал мындай ремонт кылуучу жерге чейин гана сүйрөп бара алат. Мына силерди бүгүн мен баягы ремонт кылуучу жерге чейин сүйрөп келдим. Бүгүн ремонт кылып туруп, эртең өзүң жүрүп кетпесең, анда болду, дальше уланта албайсыңар достор. Бүттү, бүгүндөн кийин силерге мотивация өтпөй калышы мүмкүн. Кому как, ар ким ар кандай кабыл алат. Негизи ошондой, кому как. Бирок көпчүлүк тилекке каршы мындай эми окуп эмнени кыйратат элек, күйөөгө тийсек багатта менен жашап атышат. Мурунку сабактарыңыздан жакшы мотивация алып кеттим эле, азыр эмнегедир солуңдап жатат, агай кеңеш бериңизчи. Ошол да Айза. Жакшы эле сүйрөп барганбыз, баягы машинаны оңдой турган жерге чейин сүйрөп барганбыз, дальше алып кете албай атасыңар да. Эми башка бирөө сүйрөп жүрө бербейт да. Болду, мындан нары адамдын бир ойгоно турган бир жери болуш керек. Так, бир жакшы сөз, бир жакшы китеп, бир жакшы окуя, бир жакшы сабак, бир эле нерсе. Ошондон нары карай алып кетиш керек адамды өзү. Мотивация адамдын өзүнүн ичинде болот. Эч качан муну башка бирөө бере албайт. Мен тиги баягы жанагы мен үйлөп энергия өткөрүп коям, телефондон өткөрүп коям, бул жомок да. Андай болбойт эч убакта. Мындай энергия, мотивация эч кимге өтпөйт эч убакта. Эмне үчүн мотивациялык сабактарды көрөбүз? Эмне үчүн мотивациялык китептерди окуйбуз? Баягы өзүбүздү жаңылап алыш үчүн эле. Окуган китептен, айтылып аткан окуялардан өзүбүздү тапканга аракет кылышыбыз керек. Мен кайсыл жеринде элем, мен эмне болдум бул жерде депчи. Азыркы учурда ЖРТга даярдоо бизнеске окшоп калып атат. Кошумча окуулар баардык акча болуп калды. Баардык ата-энелер балдарына жөнөтө алабы? Жок. Ошондой болуп калды тилекке каршы. Анткени мектептерде жакшы даярдабай жаткандыгы үчүн ЖРТга даярдоонун баары бизнеске окшоп калбай эле, бул бизнес. Билим деген бизнес, бул деген маданияттуу бизнес. Керек болсо жакшы окугула, ошондой деңгээлге жеткиле, силер дагы билимиңерди сатып көбүрөөк акча тапкыла. Мен башынан бери айтып келе атпаймынбы, дүйнөдө эң оңой жана жакшы таза акча табуу бул билим бизнеси да. Билимин сатуу менен. Мына Илон Маск айтып атпаймынбы, 194 миллиард доллар акчасы бар. Дүйнөдө андан башка эч кимде анча акча жок. Дүйнөнүн номер 1 эң бай адам. Ал билимин сатты өзүнүн. Ал темир саткан жок, сабиз саткан жок, күрүч саткан жок достор. Дыйканчылык кылган жок. Ал деген билиминин эгинин экти, анын түшүмүн сатты, бүгүнкү күндө ошондой миллиардер болду. ЖРТга даярдап аткандар туура, алар дагы ошону башка бир жактардан окуп, үйрөнүп, өзүн өнүктүрүп, аны кайра билимин сатып атат. Бардык ата-энелер жөнөтө албай атат тилекке каршы. Бирок муну жакшы ойлонуп, жакшы анализ кылып туруп, бир жыл ЖРТга жакшы даярданып койсоңор, балким 4 жыл, 5 жылдык контракттан кутуласыңар. Балким өзүңөр каалаган эң өзүңөргө жакын бир кесипти тандап аласыңар. Саламатсызбы? Мен сиздин сабагыңызга Telegram аркылуу кошулдум. Дагы башка сабактарыңызга катышсам болобу? Кантип? Айназик
катышсаңыз болот. Мен сизге мынакей номеримди жазып койдум. Ошого Telegram же WhatsApp'tan жазсаңыз, катышсаңыз болот. Жөнөтө албайт экен, ошондо кандай пикир билдиресиз? Ата-энелер жөнөтө албай жаткан болсо, мен негизи айтып атпаймынбы? Окуучу үйдөн да даярданса болот. Болгону туура жолду табыш керек. Бекем болуш керек. Сабырдуу болуш керек. Мына бүгүнкү күндө деле, азыркы учурда деле мен программирование боюнча мен катыша турган курстар айына $500–600. Бирок мен ошону төлөй албай калганда курстан балким бир жумада үйрөнүп ала турган нерсени интернеттен акысыз курстардан бир айда, 2 айда араң үйрөнүп атам да. Көбүрөөк убакыт кетет өз алдыңча даярданганда. Мотивацияң түгөнөт, таппай каласың. Интернеттен сабактарды табуу өтө кыйын. Мындай акысыз сабактарды табуу деген бул аябай кыйын. Аны издегенди билиш керек. Аны издеп атканда Instagramга, Telegramга, WhatsAppка кирип кетип, ар ким менен сүйлөшүп кетпеш керек. Бекем болуш керек, сабырдуу болуш керек. Туура элдин бардыгы эле мындай акча төлөп окуй бере алат деген да нерсе жок. Бирок ошондо дагы эгер окууга мотивацияң болсо, жолун тапсаң болот. Балким 3000 сомдук курска бара албашың мүмкүн, балким 1000 сом таап, секунд 4 китебин сатып алып туруп, үйдөн жакшылап даярдансаң болот. Курска барып аткан досторуңду сыгыш керек. Дос, сен барып атасың го курска, кел мага көрсөтүп койчу, үйрөтүп койчу деп. Балким ошол курстагы мугалимден досуң жакшыраак үйрөтүшү мүмкүн. Плюс досуң бекер үйрөтөт. А досуң бекер үйрөткөндө ал өзүнүн да билимин бышыктап алат, бекемдеп алат. Көрдүңөрбү достор, кандай сонун пайдалуу нерселер бар. Бирок биз ошол нерселерди жыртыга саламатсызбы, жыртыга кантип өз алдынча туруп айттым, муну айттым азыр. Агай, бизге дагы номер таштасаңыз болобу? Так, мен номеримди бардыгыңыздарга Ханайзимкан деген кызыбыз берет. 3 минутта убактыбыз калды. Эгерде суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Айза, окуулар жакшыбы? Агай, менин сөзүм бар болчу. Агай, сизге чоң рахмат. Ушунчалык убактыңыз жок болсо деле бизге убакыт ажыратканыңыз үчүн. Мен өзү негизи максатым ушу болчу. Окуучуларга өзүбүздүн колубуздан келгенче жардам бериш, өзүбүздүн дөстөрүбүзгө. Анткени өзүңүз айтканыңыздай ошо сөзүңүздү мен өзүмгө мотивациямдай алып алганмын да. Өзүң өнүксөң өлкө өнүгөт деп да. Ошон үчүн биз өзүбүз өнүкүшүбүз үчүн башкаларга деле жардам беришибиз керек да. Ошон үчүн сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдирем агай. Барыңызга шүгүр, ар дайым ушундай бизге жардам берип, талыкпай жүрүң агай. Рахмат. Мен акыркы айта турган сөзүм, достор, өзүңөрдү өнүктүргүлө. Өзүңөрдү өнүктүрсөңөр, бул ата-энеңерди өнүктүрүүгө, айылыңарды, районуңарды, облусуңарды, өлкөңөрдү өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Өзү өнүкпөгөн адам башка эч кимди өнүктүрө албайт. Өзүндө эч нерсе болбогон адам башка бирөөгө эч нерсе бере албайт. Мисалы, бирөөнү дайыма мактай беришиң мүмкүн, сен жакшы адамсың, мен сени жакшы көрөм деп. Бирок мисалы ошого акчалай жардам берип койсоң, ал андан дагы сонун жакшылык болушу мүмкүн да, бул материалдык жакшылык. Кандай сонун болот? Балким бир көйгөйүн чечип койсоң дегендей. Ошон үчүн ал нерселерге жетиш үчүн илимге, билимге бекем мындай жармашкыла. Илимге, билимге мындай бекем жармашкыла, патриот болгула. Жакшылык кылган адам гана өнүгөт, достор. Жамандык кылган адамдар жамандык менен деле өнүгүшү мүмкүн, бирок анын чеги өтө кыска болот. Бир адам ууручулук кылып деле, уурулук кылып деле, коррупция кылып деле байып кетиши мүмкүн. Бирок анын өмүрү өтө кыска болот. Ал эч кимге жакшылык кыла албайт. А силер болсо кыласыңар. Анан мен окуучуларыма дайым айтып жүргөн жакшы бир сөзүм бар. Акыркы кылып ошону айтайын, анан жыйынтыктайын. Эч качан иш издеген адам болбогула. Ушунчалык күчтүү адис болгула, иш силерди издесин. Иш издеген эмес, иш силерди издеген адам болгула. Макулбу? Айза, Пашахан, Айназик,
Жакшы тургула. Ийгилик каалайм баарыңарга, жакшы тургула. Ата-энеңерге салам айтам. Рахмет. Сау болуңуз. Ийгиликтүү болгула.